Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге жеринин аянты 10 сотук болгон өтө сонун сатылуучу үй жөнүндө информация бермекчимин. Кызыл китеп бар. Аз бул жерде 2 үй болуп атат. Мына жаңы сонун үйү 4 бөлмөдөн турат. Подвал менен. И мына ал жакта 3 бөлмө времянка. Кошумча курулуштары бар. Жерин эске алыңыздар, 10 сотук. Кызыл китептүү өтө сонун бир айылда жайгашкан. Эми жүрүңүздөр, жол тарапка чыгып, сиздерге жакшылап келүү жолдорун түшүндүрүп берейин, а? Мына достор, мен турган жер Башбулак айылы, светофордо турам. Светофорго келесиздер, Башбулактагы. Светофордон солго бурулуп эле мындай кирсеңиздер, Башбулактын айыл өкмөтү бар, а? Айыл өкмөттөн сиздер солго буруласыздар. Ал жерде балык форель бар экен, жаңы ачылган. Айтайын дегеним ушул көчө менен эле эч жака бурулбай 300-350 метр чыгып барсаңыздар, сатылуучу үйүбүздүн алдына барып каласыздар. Жакын эле, кыйын жери жок. Достор, сатыла турган үйгө дагы келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп чыгып келе бересиздер. Ушул көчөнүн эле мына оң тарабында сатылуучу үйүбүз 10 сотук жери менен жайгашкан. Нар жакта дагы үйлөр көп. Так, ошондо жери 10 сотук. Кызыл китеп бар. Сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Вариант обмен жолдорун сүйлөшөсүздөр ээси менен. Суу дагы бар, свет дагы бар. Бекеринен Башбулак деп айтылбайт. Булактын башталышы деп эле мындай билинип турат. Свет бар. Граница Кошнанын Пескалык соборунан башталып, ажатканага келип такалат. Бул жакта ошо, мына байкаңыздар, 3 комнатадан турган времянкасы бар экен. Мына жакта болсо чоң 4 бөлмөдөн турган үйү. Кирпич, колонна сейсмопоисттары орнотулган, полторашка, подвал менен айткандачы. Паровой батарейкалар коюлган, санузелдер бар, кыскасы под ключ даяр үйлөрдүн бири. Чоң үй, и бул жак кичинекей үй. И мына жак ажаткана. Эми жүрүңүздөр. Үйдүн ичине дагы секин кирип барайлы. Достор, үйдүн алдына да келип калдым. Бул ошол чоң үй болуп атат. Байкаңыздар, 4 бөлмө, кирпич, мощный салынганы, жаңы экени көрүнүп эле турат, айтпасам деле. И плюс подвал бар. Главный ход ал жактан үйгө кирүүчү. Бул жакта карасаңыздар, 3 бөлмөдөн турган времянкасы. Адамдар, ээлер өздөрү жашайт азыркы учурда. 3 бөлмө. Эми бул эски үйүн көргөзбөй эле коеюн, өзүңүздөр келип көрөсүздөр. Мына жакта тандырлары бар. Очоктору бар, от-бот жагып, үй жылытып, тамак кылып, нан бышырып дегендей. Эми айылда жашоону билесиздер. Граница мына темир тосмого келип такалат. Кошуна менен ушинтип жашнакай кылып четишип, ортолорун тактап алышыптыр. Көчөттөр эгилген. Жалпысынан жери тегиз, эч кандай бир уклон жери жок. Жери уклон, кыйшык дегендер адашат. Жери жашнакай, 10 сотук тем более. Үйлөрдү деле бир бурчка салган. Эми жүрүңүздөр, ушул үйдү биринчи көргөзүп берейин. Достор, үйдүн ичине дагы кирип келдим. Мына паровой батарейкалар установка болгон. Кышындасы үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Пластик айнек терезелерде бул жак коридор болот. Мен оң тараптагы бөлмөлөрдөн баштайын. Бул кухня. Печка бар, от-бот жагып үй жылытканы. Бул биринчи комната, адашпаңыздар. И жүрүңүздөр, секейин кийинки комнаталарга дагы өтө берели. Мына экинчи комната. Бул жак гостевой окшойт, чоңураак экен. Шифонерлер менен. Жакшы. Бул жак болсо ошо санузели. Бул жак взрослый спальня деп койсом болот. И мындай чоң коридору. Бул жака жүрсөк, барыңыздар билген дагы бир комната. Бул детская комната болуп калат, досторум. Жакшы. Үйдүн сыртына чыгайлы эми. Түшүндүңүздөр окшойт, менимче под ключ экен, жакшы. Подвал бар, мына жактан кирсеңиздер болот. Бул болсо мен жанагы айткан времянкасы. Азыркы учурда ээлери жашайт, тандыр, очок бүт барды ушул жакта. Мына границаларын уже түшүндүрдүм, 10 сотук таза чыгат. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кылып, ушундай сонун үйдү колдон чарбай алыңыздар. Үйдүн баасы туугандар $65 000 бааланды, анан кеми бар. Сүйлөшүп, содулашып ишти кыласыздар. Барыңыздарга ийгилик, келип көрүп кетиңиздер. Эйсинин номери экранда жазылган, өзү менен сүйлөшүп содулашасыздар. Башбулакты билесиздер, шаарга жакын. Мектеп, маршруттук каттам
айыл өкмөт заправка бардык шарттары бар болгон өнүккөн айылдардын бири.